Былтыр апрелде курулуш аянтчаларында дөңгөлөк жугуучу жайларды орнотуу талабы киргизилген. Бул чара жолдун булганышын жана экологияга зыян келтирүүнү азайтуу максатында кабыл алынган. Бирок эгерде курулуш ишканалары бул талапты аткарбаса, аларга эскертилип, объекттерде курулуш иштери токтотулат. Ошол эле учурда мыйзамды бузгандарга айып салынат. Мындан улам бул эрежелерди текшерүү үчүн Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык инспекциясы менен биргеликте рейдке чыктык. Текшерүүнүн алкагында эрежелерди сактабай өз билемдик менен курулуш иштерин жүргүзүп жаткан объектилерге да туш болдук. Алардын бири Бишкектеги Исанов жана Рыскулов дарегинде жайгашкан Аламстрой курулуш компаниясы. Барганыбызда аталган объектте иш кызуу жүрүп жатыптыр. Бирок адегенде эле бул жайда оор жүк ташуучу унаалардын дөңгөлөгүн жуучу пункту жайгаштырылган эместиги анык болду. Мына бүгүнкү күндө бул артыбызда турган курулуш объектиси Исанов Рыскулов дарегинде жайгашкан Аламстрой. Бул Аламстрой компаниясы тарабынан мынакей азыр өзүңүздөр көрүп тургандай курулуш жүрүп жатат, бирок баягы оор жүк ташуучу унаалардын дөңгөлөгүн жууп туруучу пункту жайгаштырылган эмес. Бул боюнча биздин инспекторлор тарабынан ушул 2025-жылдын 24 февралына чейин деп атайын жазма буйрук берилген. Жазма буйрук бүгүнкү күндө аткарылган эмес. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай бул курулуш объектисинен чыккан оор жүк ташуучу унаалар мынакей чоң жолго чыгып атат. Бул унаа жолунун кирдөөсүнө алып келүүдө да. Бул себептен азыр бул курулуш объектинин азыр жетекчилигибизди күтүп жатабыз. Жетекчилиги менен азыр келген учурда биздин инспекция тарабынан атайын тийиштүү чаралар көрүлөт. Тагыраагы аталган курулуш объектисинен чыккан ылай, таш жана чаңдын баары жолго чыгып, унаа жолдорун булгануусуна алып келген. Мындан улам курулуш объектисине унаа жолдордун булгоосу боюнча Укук бузуулар кодексинин 177 беренесине ылайык айыппул салынып, тийиштүү чаралар көрүлө турган болду. Анткени муниципалдык инспекция тарабынан буга чейин эскертүү берилгенине карабастан иш аткарылган эмес. Өзүңүздөр көрүп тургандай бүт курулуш объектиден чыккан чаңдын баары чоң жолго чыгып, чоң жолдун мындайча айтканда унаа жолдорунун булгануусуна алып келип атат. Мынакей өзүңүздөр көрүп турган бул азыркы учурдагы чоң унаалардын кирип чыккандагы чаңдары мынакей. Бул эмне себептен биз бул чаң жугузбаш, то есть жолдордун таза болушун талап кылабыз. Себеби ар кандай кырдаалдар болушу мүмкүн. Ушул курулуш объектилеринен чыккан ылай таштын баары, баткактын баары чоң жолго чыгат. Ал эми бул жол булганып, мындайча айтканда Бишкек шаарынын көктөмдүр эрежесинин талаптарына туура келбеген көрүнүш катары саналат бул. Ошол эле учурда Аламстрой курулуш компаниясы эч кимден уруксат албастан өз билемдик менен шаардагы көк майсандарды талкалап, казып салышканы белгилүү болду. Жерине Бишкек жашыл курулуш ишканасы келип, курулуш компаниянын мыйзамсыз жоруктарын, жол жээгиндеги газондорду талкалап, кылган мээнеттерди текке кетирип жатканын көрдү. Курулуш компания алгач тиешелүү тармактан уруксат алып, анан макулдашуу негизинде гана иш алып барыш керек болчу. Мынакей газондорду, көк майсандарды талкалашып, биздин кылынган мээнеттерди текке кетиришип атат. Негизинен өзү бул мыйзам бузуулуктун алдын ала мынакей МИИнин кызматкерлери келип дагы азыр эме убагында көрүп калып, жакшы кабар берип калды да. Мындай мыйзам бузууларга жол бербеш керек негизинен. Булардын өзү негизинен булар бизден Бишкек жашыл курулуш муниципалдык ишканасынан дагы уруксат алыш керек, ордер. Ордерди алып, биз менен макулдашып, муну калыбына келтирүү наркын макулдашып токтолуп, анан кийин ушундай жумуштарды жасаса болот да. Баазын төлөп берип, анан кийин калыбына келтирген кайра ордер жабылат. Ошол боюнча ошондой иштерди алып барыш керек да негизинен. Булар эч кимден уруксат албай өз билемдик менен мындай иштерди жасап атат. Бүгүнкү күндө рейд учурунда 45 протокол түзүлүп, кылмыш жаза кодексинин негизинде жалпы 840 000 сом айыппул салынган. Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык инспекциясынын айтымында курулуш объектилерди текшерген учурларда аларга жазма буйрук берилет. Эгер аны аткарбаган болсо, курулуш объектилерди убактылуу жапканга туура келет. Ошол эле учурда текшерүү учурунда мыйзам бузуу фактылары аныкталган болсо, айыппул салынат. Айыппулдун өлчөмү жеке тараптарга 7,5 000 сом, ал эми юридикалык жактарга 5,5 000 сом каралган. Бүгүнкү рейдтин максаты бизде Бишкек шаарында жайгашкан курулуш объектилер бар. Ошол курулуш объектилерден оор жүк ташуучу автоунаалар курулуш объектиден чыккан учурда шаардык борбордук жолдорго баткак чыгарбоо максатында биз ушундай иш-чара жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө
45 протокол, 45 мыйзам бузуулар боюнча фактынын негизинде 45 протокол, 840 000 сомго айыппул салынган. Белгилей кетсек, Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин тийиштүү буйругунун негизинде бардык курулуш компаниялар Бишкек шаарын көрктөндүрүү эрежелерине ылайык курулуш объектилеринде атайын техниканын дөңгөлөктөрүн жуучу жабдууларды орнотууга милдеттүү экенин жана кире бериш жерине шагыл төшөлүшү керектиги расмий айтылган. Бирок рейд учурунда курулуш компанияларынын өз билемдик аракеттери, мыйзамсыз иштери аныкталып, айыптар байма-бай салынып, эскертүүлөр берилип келет. Алина Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.